Азыр бул эме жакшы түшүндүрө албай атат да. Мындай жообуңарга сурооду жакшы бере албай атат. На самом деле бул венчурный капитал жөнүндө, венчурный инвестирование жөнүндө ол аябай керек закон да бул бүгүнкү күндө. Өтө актуальный. Эмне үчүн? Себеби дегенде мисалы жанагы инновациялык өнүгүү, анан кийин илимдин жанагы жетишкендигини реалдуу турмушка ашыруу, анан кийин жаңы стартап ачып туруп, мындай перспективный кандайдыр бир эмеси, бирок өтө жогорку деңгээлде тобокелчилиги бар стартаптар бар, бирок перспективасы аябай жакшы да. Мисалы, в свое время Google ошондой болгон, башка эмелер болгон, ошондой нерселерди булар как раз ошондой моментти эме кылат да, поддерживать этет. Анан кийин дагы бир нерсени айтыш керек, ушуга окшон нерселерди, мисалы, официальный инвесторлор, банковская система эч качан каржылабайт булардычы. Буларды только ушул нерсени, инновацияны жакшы түшүнгөн, ушуга окшогон нерселерге кызыккан инвесторлор только колдойт да. Анан кийин жана чынында айтканда биз жанагы исламский финансирование деп атпайбызбы? Исламский финансирование сүйлөй беребиз, а маанисини көбү түшүнбөйт да. А бул как раз ушул жанагы венчурное финансирование, это и есть настоящее исламское финансирование, да. Себеби деген жанагы стартаптын ээси менен инвестор экөө, баягы инвестор жанагы эменин стартаптын долясыга керет дагы өтө жогорку тобокелчиликти экөө бирдей бөлүшөттөр да. Эметти? Вот. Ошондуктан бул инвестор дагы ошол акчасын салып атканда тобокелчиликти билип туруп, бирок кийин эгер жакшы боло турган болсо, выхлопу аябай чоң болгондугун билип туруп анан кийин салат да. Понимаете? Бирок күйүп кетсе, бул өзү виноват. То есть ошондой бул добровольный нерсе да, бул жерде эч кандай мошенничество болушу мүмкүн эмес. Акыл эси менен анан кийин ал жерде венчурный капиталды, есть, конечно, жанагы өкмөттүн акчасы болсо, мошенничество болушу мүмкүн. Вот. А вот эгер частный капитал болсо, частный капитал бул ошол тобокелчиликти өтө жогорку деңгээлде тобокелчиликти билип туруп акчасын салып аткан үчүн да, бул это добровольный. Рискти жанагы стартап экөө бирдей алаттар да, эме тобокелчиликти. Ошондуктан бул жерде мен ойлойм, бизде мисалы мен билгендерден, мисалы бизде мен бир 5-6 кишини билемин да. Вот аябай жакшы идеясы бар. Аны эмеде практикада дагы көргөзгөн. Ашынын жасап атат, бирок ошону расширять этип наракка жылдырыш үчүн акчасы жок дагы банкта аларды финансировать этпейт, мамлекетте финансировать этпейт, ошондойлор толтура да. Бизде мына азыр булар айтып атат, 500дөн ашык ошондой стартаптар бар. Мен ойлойм, анан да көп да, анан да көп. Ошондуктан бул аябай керектүү нерсе. Анан мындай венчурный финансирование бүгүнкү күндө де реалдуу турмушта бар. Просто мындай эки жакты сүйлөшүү менен эле жасап ататтар да анычы. Андайлар бар. Но эгер биз правовой базасын түзүп, законду эгер эме ишке ашырып кое турган болсок, бул жакшы болот. Понимаете? Ошондуктан мен ойлойм, муну концепциясы туура да. Анан концепциясы өтө керек бул эмеси. Концепциясын колдоп койсок болот. Другое дело, что эмдиги эмеге бардыгы эмелер мына жигиттер, жаш жигиттер жүрөт берде. Ар бир депутатка кирип, ушунун баарынын суроолорго жооп берип, убеждать этиш керек да, ошонучу. Вот. Анан анча-мынча берде мен коллегаларым айтып аткан тобокелчиликтер бар. Аны эске алыш керек. Ошону, ошол нерселерди мындай түшүндүрүп айтып бериш керек да. Ошого менин сунушум азыр, эгер эме болсо, туура көрсөңөр, концепциясын колдоп берели дагы, эмдиги жумага чейин бүт сунуштары барбы, бардыгы ар бир депутатка кирип ушуну түшүндүрүп иштеп чыксын. Рахмат.